Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Жараткан Аллах Таала орозоңуздарды кабыл алган болсун. Урматтуу туугандар, биздин WhatsApp баракчабызга бир видеоблог келип түштү. Ал видеону карап көрсөк, ошол биздин Москва жеринде эмгектенип жүргөн биздин мекендеш бир тууганыбыз аябай бир айдан бери документтерин дагы өзүнө тийиштүү бардык документтерди жоготуп коюп, көрүнгөн жерде кыйналып жүрүптүр туугандар. Албетте биздин эл ушундай кеңпейил, ушундай берешен, сабырдуу, акылдуу, имандуу элбиз туугандар. Биздин элден айлансак астык кылат. Мындай элди бизге Аллах Таала аманатка берген. Мындай элди эч жерден таба албайсыз туугандар. Мен ушул жакшыбы, жаманбы ушул элими мен жакшы көрөм. Кудай үчүн. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, ушул бир тууганыбызга колдон келсе жардам берип, адресин дагы тарткан бала айтат азыр, бөлүшүп башка бир туугандар менен. Ушул бир тууганыбызга көмөктөшүп коюңуздар. Сураныч. Орозонун күнүндө соподой жаныбызга сооп да керек болот. Башынан айтат ошосын. Фамилия атыңды айтып кой. Болот. Фамилияң? Бектеналиев. Бектеналиев. Каерден болосуң, досум? Өзүм Таластан, бирок Кантта жашагам. Кантта жашайсың? Бу канча болду мынтип көчөдө жүргөнүң? 1 ай болду. 1 ай болуп калды. Документ эчтеке жок, телефон, связга чыга албайсың туугандарга. Азыр метро Новогреевде экен туугандар. Эгер тууган уругу уккан болсо, келип ушул Новогреевде экен издеп тапса болот экен да. Ушу Новогреевде ушу магазиндерин аяк бuyakda эле жүрөт экен. Болсо группаларга таштап коесуздар. Жок, кыйналып тур бала.